Урматтуу Садыкшер Нияз ага, эми биз сизди абдан жакшы билебиз. Сиз ар дайым кыргыздын каада салтын, үрп адатын, тарыхын даңазалап, патриоттук сезимиңизди көрсөтүп келесиз да. Биз сиз менен чынын айтканда сыймыктанабыз. Анан мына кече жакында ЮНЕСКОнун имаратында кыргыз казак эл аралык айтышыны өткөрдүңүздөр. Биздин урматтуу кесиптештерибиз Шайырбек Кыдыршаевич демөөрчүлүк кылып, Мирлан Самый кожо кесиптешибиз коштоп ошол жерде ЮНЕСКонун имаратында өткөрүү деген бул чоң жетишкендик да. Бул ЮНЕСКонун архивинде калат бул кыргыз казак айтышы. Бул дагы ушул сиздердин патриоттук сезимиңиздерди көрсөтүп, кыргыз тарыхында мындай алтын тамга менен жазылып калдыңыздар да. Келечек муунга бул чоң үлгү болот деп эсептейм. Силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан эми жана өзүңүз айтып кеттиңиз, баягы бизде биздин мамлекеттен барган биздин жарандар Литванын жана компанияларын айдоочу болуп, оор жүк ташуучу машиналарды айдап бир топ кыргыздарга кабыл атпайбы? Мурдагы жылы мен да бир жердешим ошондой кырсыкка кабылып, мен сиздерге кайрылганмын, бирок жардам бергенсиздер, сиздерге рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Анан ошолорду эми баягы Франция эми чоң өнүккөн мамлекет да, Европанын эң алдыңкы сап башында турган мамлекеттердин катарына кирет. Ошол жактан эле ушундай компанияларга биздин мекендештерди жумуштап ошол жака орноштурсаңыздар кандай болот? Бул эми Литва рискованный, туура аябай бир мындай рискованный элементтер көп да ал жактачы. Мен Литвада да көп болгом да, жакшы билем аябайчы. Ушуга кандай бир көз карашыңыз бар? Чоң рахмат, туура Рысбек мырза, абдан туура ойду айтып жатабыз. Биздин жарандарды ишке ашыруу боюнча өзүнчө программа кабыл алып, жана борбордон дагы биздин жетекчиликтен аябай катуу тапшырмалар келип турат бул боюнча. Абдан жакшы бул иштер боюнча биз парламент менен жолукканда дагы, Франциянын тышкы иштер министрлери менен жолукканда дагы, жетекчилер менен жолукканда да дайыма көтөрүп турабыз. Ошол эле учурда бир ачык информация айтып койгум келет. Өзүңөр билгендей, Франция тарых боюнча Африка менен аябай көп иштешти. Керек болсо колониялык мамлекеттер болду Африкада. Ошол эле биз дагы Россия менен кандай шериктеш болгон сыяктуу, ал жерде дагы Африка өлкөлөрү менен шериктештик аябай күч, аябагандай баскан Африка өлкөнүн жарандары. Тилекке каршы ал жерде көптөгөн криминалдык жактан дагы өрчүп кеткен жактары бар, өзүңүздөр билгендей. Анан ошол себептүү Франциянын жада мигранттарга каршы атайын аябагандай күч пайда болуп, өзүңөр билесиздер, наркы шайлоодо ошол оңчулдардын партиясы аз жерден жеңишке жетишип калыштады, Марин Люпен баштаган. Анткени ошондой нааразычылык бир эле Францияда эмес, башка коңшулаш өлкөлөрдө күч алууда. Анан өзгөчө баягы Франциянын мурунку саясатынан улам кандайдыр бир ошол Африка өлкөлөрүнүн жарандарына биринчи жан тартуу байкалат да. Ошондуктан бул маселеге келгенде ал ишти улантса болот, бирок аябай көп энергия кетип калчудай. Анын үстүнө француз тили бул дүйнөлүк тилдердин эң оор тилдерине кирет экен. Ошол эле биздин кыргыз жарандары Италия тилин, немис тилин, англис тилин эки эсе бат өздөштүрөт экен француз тилине караганда. Ошол себептүү да бул мүшкүлүктөр бар, мойнуна калабыз. Анан студенттер барбы Францияда бизде? Бар, атайын бизде алмашуу программалары бар. Быйыл 150-гө жакын студент ошол программа менен окуп жатат. Студенттер бар. Мисалы, ошол студенттерди алды тышкы иштер министрлигине, андан башкасы ошол программа менен окуп келген, мисалы, бүгүнкү күндө ушул бизде чыгаан иштеп жаткан жаш кадрлардын бири, жанагы Азамат Кадыралиев, ошол президенттеги начальник управления по принятию решений. Ошол Франциядагы университеттердин студенти болуп окуп ошол жактан келген. Мисалы, ал таасири тийүүдө Франциядагы окуп келген. Андан башка дагы көп мындай санап өтсө, көп кишилер бул жака келип, окуп өзлөрүнө ийгиликтерине жетип жатышат. Рахмат, отчетуңузду колдойбуз.